Ошо экинчи подъездде турабыз аке. Бишкек шаардык милициясынын жүзек кызматына кабат үйлөрдүн биринин подъездине бейтаныш адам кирип алды деген маалымат түшөт. Жылынып, жердеби? Ким мененсиз? Тыштан толгон. Как вы зашли байке сюда? Если у вас чип понятно. Барчу жериңиз жокпу? Жок. Кайгылуучулар келген маалда айтылган маалымат такталып, үйдүн 5-кабатында туруктуу жашоочу жайы жок эркек адам сырттагы сууктан үшүп, ичкериде жылынып отурган экен. Bir жардам бер. Келиңиз бол, эртерээк болду. Школа бычка проедьте. Там в киоске парень кашу забрал. Жука кийинип алган турбайсыз байке? Курткам жок. Үй бүлөңүз жокпу байке? Үй бүлөңүз бала бакырабыз. 0805 Эч кимиңиз жокпу? 93 56 Кайдан келдиңиз чага? Гүлдөн. Качан келдиңиз 99 байке? 3 ай болуп калды. 3 ай болуп калды. Бала чака барбы негизи? Жүрөбүз. Кабат үйдүн жашоочуларынын телефон чалуусу боюнча келген кайгылуучулар курагы 55-60 жаштар чамалуу бейтаныш адамды Коломто борборуна алып кетишти. Ал эми бул отургучтун үстүндө жатып уктап калган адамды көргөн күбөлөр аны сууктан үшүп калбасын деген максатта милицияны чакырткан. Биз чалганбыз чаң. Көз салыңарбы? Байке. 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 Чайпай алып берип коесуңар, үшүнбөйсүз. Байке. Болгон ушака чалып, Байке. туруп салбай коюп кетчи. Кез байке. Туруп атабы? Кез. Байке. Кез байке. Шукоз байке бутmuş. Байке, üşüyoruz dostum. Üşüyoruz байке, bismillah tukuz. Üşüyoruz байке. Үйіңіз бар байке? Қайықта жешесіз? Акырын, салсаң баштайын. Ну, дежурный. Тойлашты. Орозбекова. Келдік. Таптык. Кайгылуучулар муну да унаасына салып алышып, Коломто борборун көздөй жөнөштү. Свет убьет? Сама скажи. Камеру нет. А, bu sıcak tamam. Көчөдө калгандар убактылуу баш калкалоочу борбор 70 орунга ылайыкталган менен кээде келгендердин саны 100дөн да ашып кетет. Мындай учурларда Коломтонун кызматкерлери орун жок деп киргизбей койбойт. Селсаяктар сыртта суукта үшүп калбасын дешип, ашканасына болсо да жайгаштырып, жылуу чайы менен тамагын берет экен. Жылмаспы жанарактан келдиңиз элесиз? Жыбырып экен? Жок экен. Рахмат. Телевизор бар. Орундар толуп калды эже азыр, Азыр бизде деген өзүбүздө 70 болушунан 90 иши болот, 100 чыгып кетип атат. Мына буларга орун жок. Коридорго жатканга болбойт. Үшүп сууктай, эми эшик ачылып жабылып. Пока времени берген столовый жактан жуулуп турушат, анан эртең кечене кеткендер кетип калып атат, жана аралашып келет.
Sizlikte çalgan номерді прават етіп көрсең? Турузбеков жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде топтошкон балдар мушташууга камынып жатат деген билдирүүчү. Кайгылуучулар айтылган дарекке келишкенде 20-30дай жигиттер эки жаатка бөлүнүп тирешип турган болот. Тартип сакчылары топтошкондорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларды коомдук жайдан таркатууга аракеттенишет. Ошол маалда топтун арасындагы жигиттердин бири тилинин азабынан кайгылуучулардын кылтагына илинди. Көпчүлүктүн көзүнчө сөгүнүп, кыргызстандыктарды бөлүп жаруу ниетинде чагымчылык сөздөрдү айткан жигит милициянын жетегинде бөлүмгө бармай болду. Мен деле сотрудникмин. Жөнгүлөчү, досуммун. Кандай? Коюп болчу. Мен не қылдым? Сұраныш. Братан. Сөңін жоқ. Братан, сұраныш. Мен сөңін жоқ. Мен ответственность алып қойшы, братан. Сен немсің, сен ответственность? Мен досыммын. Я прошу. 30 Дай заберу, братан. Жоқ, 30 сөйлешек. Мен қойған құрамын. Мен ештен қалған жоқпын. Араш, отырмайсың. Ештен қаласам, таңда болсам отырамын. Футбол молдар. Sen de bana çok kesin. Ancak olsun bırak. Коомдук жайдын тынчтыгын бузгандыгы үчүн майда бейбаштыкка шектелген жигит наркологиялык борбордон спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталган. Ал эми андан ары бөлүмгө барган маалда мастыгынын айынан элди бөлүнүүгө үндөгөн чагымчыл чакырыкты айткан катачылык үчүн кечирим сурады. Я тоже освещаю, базар нет. Менден кетти. Мен эркекче өзүмдүн коломдо кайгул, майгул, все дела, я свою осечку я воспринимаю. Өзүмдүн акылымды, что я сделал, я просто хочу сказать на камеру, да? Ребята, не надо быть стоять, не надо держать. Можно я скажу, пожалуйста? Я просто хочу сказать, Байкеси, на камеру, пусть Кыргызстан услышит Байкеси. Извините меня, мы пьем, мы... Burada arkamdan bir Google'da тұрауыз Бер. Турат. А воротан кантип ачып кирдиңер? Түшүнбөдүм. Бир жагында да ошол үйдүн жагында бакин проезд киргенге. Бишкектин Москва жана Тыныстанов көчөлөрүнө жакын жердеги кабат үйлөрдүн алдында токтоп турган унаанын терезесин талкалап, салондон 2 даана телефон уурдоого шектелген жигиттин кармалышы боюнча биздин чыгармачыл топ чакыртылган. Садись. Холодно, да? Анан кийин айтып берди да тийгизчи кара куртка орус бала депчи. Анан кийин жолдо кетип текшерсек бычак чыкты. 2 телефон чыкты. Документ бар десек жок дейт. Анан телефондун артын ачсак симкалар жок ужечи. Сразу подозрение кетти да. Анан кийин симкалар сурады. Симкалар дыргы түрүптүр. Кайда? Ошонусун айткан жок. Токтоп турган унаадан 18-20 жаштар чамалуу белгисиз славян улутундагы жигиттин жоругун кабат үйдүн терезесинен көрүп турган күбө милицияны чакырткан экен. Тартип сакчылары келгичекти уурулукка шектелген адам окуя болгон жерден алгач изин суутуп качып кетет. Бирок кийинчерээк милиция кызматкерлери күбө айткан шектүүнү издеп жүрүшүп, спорт сарайы тараптан батышты көздөй жөө кетип бараткан жеринен кармашат. Аны уурулук фактысы катталган аймакка алып келип 102-ге кабарлаган күбөгө көрсөтүшкөндө дал ушул жигит экенин айтып берген. Ал эми далил катарында шектүүнүн чөнтөгүнөн 2 даана телефон табылган. Чөнтөгүнөн, короче, 2 сенсор телефон чыкпады, симка жок. Подошел с этой стороны, увидел куртку, вон она лежит на переднем сиденье. Взял камень, там нашел возле гаража, между гаражами.
кинул в сторону окна. Окно треснуло. Я его на себя потянул, вытащил его. После чего я залез в машину, начал искать ценные вещи. Ничего не нашел, кроме 2 телефонов марки Samsung. Я после этого вылез, меня с 5-го, с той этажки кричали: девушка, что делаешь? Я ей сказал: ничего. После этого я ушел. Кармалган жигит уурулукка барганын моюндап, учурда шаардын батыш тарабында жайгашкан номер 32-түзөтүү колониясында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан жеринен качып чыгып кылмыш ишин жасаганын айтып берет. Ты до этого где сидел, говорил? Здесь, на централе. С централки оттуда сразу прямиком туда, да? Да. На колонку, да? За 3 года. Здесь сколько отсидел? 3 года. В центральном? Через забор перелез, все. Ни колючек, ничего, ни басов, ничего нет. Шектүүнү наркологиялык борборго алып барган маалда анын кара куурай чеккендиги аныкталган. Ты совершишь. 2 полоски не употребляешь, 1 полоска куришь. Да. Конечно, курил. Да. Сел, покурил. Сигареты куришь? Он вчера или позавчера. А на что? Когда курил? 4-5 дней тому назад. Ну, видишь. Өзүн Швырёв Константин Валерьевич деп тааныштырган 19 жаштагы жигит мындан 3 жыл илгери да уурулук жана тоноочулук кылмыштарын жасагандыгы үчүн соттолуп, жаза мөөнөтү аяктаар алдында номер 1 абак жайынан 3 күн мурда эле түзөтүү колониясына которулуп келген. Поверните направо. Кармалган адамдын айтымында Бишкектин Селповская көчөсүнүн 75 дарегинде жайгашкан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын 32 мекемесинен түнкү 11 чамасына качып чыгыптыр. Эртең мененки 6га чейин мен ал жакка барып калсам болду. Биз күнүгө эле күзөтчүлөр уктаганда дубалдан секирип ашып чыгып, дүкөндөрдөн керектүү нерселерибизди сатып алып, кайра ичкери кирип кетебиз дегени баарынан кызык болду. Биздин чыгармачыл топ андан ары шектүү айткан дарек боюнча түзөтүү колониясына барып, ал жайдагы кызматкерлерден Швырёвдун кайсы убакыттарда качып чыкканын тактадык. Кайдан карабы? Бул каяктан качып чыкса? Ушул? Швырёв Константин Валерьевич 99. Мына кызым. Бул эмне менен отуруп бул жакта? Келди эле бул, Бул эмеден сийиптир. Решотканын. Решотка бар да, карантинде. Кай жерден чыгат алар? Ошондо мына вроде забыл. Бул 20-сында келген буяка. Бул саат деген бирлерде саат 2-лерде бияктар отурганда биз уктап атканда качып турат баары. Булар баары бир комнатада да. Бирөөнүн курткасы кип туруп кетти. Мен эми Сабырсыз побекте имдагы анан кармап калды. Иш козголо албай калды. Азгакта материал толтурса тез болот. Кандай калды? Түшүнбөй калдым. Не тартып атпы? Разговор тартып атамбы? Ого, сонун экен. Не тартып атасың? Кызык-ку. Камера тартып атасың. Сен жумуштасың да. Сиз кызмат учурдасыз да? Бул эми Хорошо мындай Украинада. Мен тарткан жокмун сотко. Атын кимсиз? Сиздин атыңыз аты жаныңыз? Я, пресса какая, беле? YouTube патруль программасында редактор. Тем более эмне тартып атасың? Укуң барбы мен тарткан? Бар да. Сендин жумуш убагында? Жумуш убагында эмес, мага келип көрсөтүп айтпайм, оңдой болот. Мен тааныштырбадым мен. Сен жапкан эле мен качты деп эле жазам эми кагаз. Бизде колония последний деп коет. Бизде без конвойда. Ал айтып атат. Канча кирип кетти дейм го ошону. Күндө кечинде үйгө чыгып келебиз деп атат. Каягынан чыгат билбейм аны. Күндө кечтен чыкпайт, эч жака барбайт. Арак алып кайра киребиз деп айтып атат. Арак алып чыгып, Эми айтып берет да. ошону тактаган келдик да сизден сураган.
Жазаларды аткаруу мекемесинин кызматкери шектүү качып чыккан жай күчөтүлгөн кайтарууда турбастыгын, кечки 10 жана таңга жуук 6 гана жаза мөөнөтүн өтөп жаткандарды ойготуп текшере алышаарын. Эгерде андан башка учурларда текшерүү иштерин жүргүзө турган болсок, алар бизди уктатпай кыйнап жатат деп Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына арызданышат дейт. Бардыгы качып кетсе эмне болот? Түн ичиндечи 6га чейин. Жок, эми биз карап атабыз, эми бул сөз ойлосоңузбу? Сен гражданский чүмө бизде закондо бул эме жөн эле бош, бул крытый система эмес. Крытыйда болсо анда эме менен карамак. Эмне эле? Конвой тиги эмне эле жана? Оружие менен. Мындай айткан жөн эле жатаканабы бул жер? Бул жатакана эмес, булар под надзором эле турат да. Мен саат бул байке айткандай турат. Ондон кийин буларды кирип чыгып эле трош эте албайм мен булар. Эртең күнү келип туруп мен обусмен менен жана пыткага сен эмне уктатпай атасың буларды кыйнап. Ошонусу. А тиги үчүндөгүлөр айтып атат муну. Ичиндегилер. Түн ичинде эле жүргөн дейт. Бирөөнүн курткасына кирип кетти. Жок, анан азыр эми бирөөнүн сиздерге дагы жөнөкөй адамдарга бул коопсуздук болуп атпайбы? Тоноп атат барып. Уурдап атат. Бирок кандай болгон шартта да кылмышкер түн жамына дубалдан секирип чыгып, бейкапар уйкуда жаткан шаар тургунунун унаасын талкалап, мүлкүн уурдап кармалгандыгы жана наркологдордун текшерүүсүнүн натыйжасында баңгизатын колдонгондугу чындык. Легендан айтты да, зекти да бул. Бул леген четверг келип атса, көчө эле проверканы өтүп атса, мен көчө проверка өттүм. Күндө өтүп атса, анан бул кандайча бул барып арак ичип, анан тоноп кайра кирип болбойт да. Өзү келип атса, четверг келип атса. Мына мен пятница заступил. Бүгүн эле кетип атат. Кайдан келди четверг? Сизодон. Сизодон келди. А кайдан чегип атат анан наркотиканы? Сырттан чекти да. Сизодон түз эле келди, өзү түз эле келди. Мен конвой менен келдим. Конвой менен келди. Бул көрүнүштөн улам Борбор калаадагы түн ичинде катталган уурулук жана тоноочулук кылмыштарынын көпчүлүгүнүн бети ачылбай жаткандыгы, түзөтүү мекемесинин дубалынын ар жагында катылуубу деген ойду туудурат. Себеби анчейин көзөмөлгө алынбаган жайда жаткан да сыккан кылмышкерлер күзөтчүлөрдүн алсыздыгынан пайдаланып, дубалдан ашып чыгып, өз каалагандарын жасап жүрүүсү шаар тургундарын кабатырга салбай койбойт. Меч. Смерть. Одному человеку. Одному? Сиздерге Бишкек шаарынын аймагында катталган мыйзам бузуу фактыларынын айрымдарын кайгылуу күзөт кызматы менен биргеликте жүрүп, даярдап айтып берген Ильязбек Балташев болду. Эмки эфирден жолукканча.